Калипа бүгін өліп қалды. Эмне себептен Калипа өлүп калды? Көңүл бурбай койдуңуз. Внимание жетпей калдыбы дегендей. Мен негизи жаныбарларга аябай жакынмын. Бардык жаныбарды сүйөмүн, сыйлаймын, мээрим беремин. Каза болуп калды, ооруду, эле ооруп жүрдү, неге дегенде. Биз Даниядагы индустарбыз да. 1,5 мың үйдө 2 адам канча саатта сабит деп ойлойсуз. Ал уй мага жаккан үчүн өзүмө жакын деп эсептейм ошол үйдү фермада 1,5 мың үйдө. Бардык кыргыз элиме көрсөтөйүн дедим. Ушул уй мондай кылат, монтип турулат, тиги жака турулат. Ушундай Сардар деген бала бар, тетик уйга жабышат барып, бул уйга жабышат барып деп эми сүйлөшүшү мүмкүн. Сардар, келдиңби Кыргызстанга? Келдим. Болду. Калипушум ооруп калыптыр да, жанымды сүймөйүн. Сен туруп турсаң, сен кыймылдабай туруп турсаң, мен сени докторуңмун деп дарылап коем, хорошо? Калипа бүгүн өлүп калды. Колумдан келген баарын кылдым, ооруса дарыладым, убактымдын бардыгын бөлдүм, жумушта кечке калып карадым. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү чыгарылышта мен сиздер менен Апазова Диана болмокчумун. Ал эми бүгүн бизде кызыктуу конок бар. Ким деп турсаңыздар, Даниянын абасын жутуп, евросун таап калган, бактылуулукту элге үйрөтөм деген Сардарбек мырза, саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келдик, саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Бишкек кандай экен? Бишкек мурдагыдай, жолдор пробка. Жакшы. Аба ырайы келгенде жааным башталды. Кеткенде ачылат буюрса. Негизи ушул аба ырайы сизге жагып атабы? Сон. Данияда аба ырайы кандай азыр? Данияда аба ырайы дегенде жумасына 3 күн жаан, 3 күн күн ачылат. Эми орточо ошондой. Мен байкашымча, сиз Бишкекке диплом алганы келдиңиз. Ошол дипломду өзүңүз окуп, мээнет менен алдыңызбы же Даниядагы уйлардын сүтүн саап эле ошолордун акчасына чийдирип алдыңызбы? Мен негизи кандай десем 2020 окууга тапшырганмын. 2020 тапшырып, 2025 окууну бүткөнмүн. Мен ГОСТу тапшырып туруп эле бардын жапкам, ГОСТу тапшыргам, дипломду ала албай кетип, анан азыркыга мүмкүнчүлүк болду, анан келип алдым. Ну, мен ишим бул жерде жөн эле дипломду алып коюш болчу да, ошол эле калган болчу. Түшүнүктүү. Эмне үчүн Данияга качып кеттиңиз? Кыргызстанда эле жай баракка жашай берсеңиз болбойт беле? Эмнеси өзгөчө экен? Даниянынбы? Кандай десек экен? Көргүм келди, чынын айтсам. Жашпыз, иштешибиз керек, энергия көп. Коротушубуз керек, чет элди көрүшүбүз керек, технологияны үйрөнүшүбүз керек, малдарды кантип карашыны үйрөнгүм келди, чынын айтсам. Иштегим келди. Бул жакта ветеринар болуп деле буюрса иштейбиз, өзүбүзчө. Кыскасы ушул. Демек алдыда Кыргызстандын айыл чарбасын, фермер тараптарын өнүктүрүүгө өзүңүздүн пландарыңыз бар, э? Буюрса. Технология деп калбадыңызбы? Негизи эле технология ар дайым бузулуп, кандайдыр бир проблемалары чыгып турат да, ошондой сүт сай турган аппараттар бузулуп калганда колуңуз менен саган учурлар болдубу? Бизде мындай түшүндүрөм, элестетсеңиз, 1,5 мың баш уй бар, саган уй. Эми ошону аппаратта сайбыз, эгерде аппарат бузулуп калган болсо, 1,5 мың үйдө 2 адам канча саатта сабит деп ойлойсуз. Демек андай проблемалар болбойт. Андай проблема болот, бузулуп калат. Ал жакта мындай да, аппарат бузулуп калды, өзүнүн компаниясы келип оңдоп кетет. 1 саат аралыгы. 1 саатта келишет, оңдошот, кетишет. Түшүнүктүү. Айта кетсеңиз, келечекте Европада жашап калам деген план? Жок. Мен өтө патриот баламын. Кыргыз жериме күйөмүн, чынын айткандачы, кыргыз элиме күйөмүн. Не дейсиз, Кыргызстанды өстүрүшүнө чындап салымын кошкум келет. Келечекте буюрса, Данияда эмес, Кыргызстанда эле болобуз. Убактылуу эле Данияда. Түшүнүктүү. Негизи эле фермада 1,5 мың баш мал бар деп калбадыңызбы? Ошолордун баарына ат коюп чыккансызбы? Калипа сыяктуу же бир эле Калипа сизге өзгөчө көрүнгөнбү? Ал жакта ошол бир уй бар. Характерлери бөлөк, башкаларга салыштырмалуу. Ну, эми өзүмчө контент тарткым келди. Мен негизи жаныбарларга аябай жакынмын. Бардык жаныбарды сүйөмүн, сыйлаймын, мээрим беремин. Анан кийин ошол ал жаныбар, ал уй мага жаккан үчүн өзүмө жакын деп эсептейм ошол үйдү фермада 1,5 мың үйсүнө. Эмне үчүн жагып калды? Эмне түшүнбөйсүң.
түшүнбөсүн эне өзүнүн кылыктары бар анын ойго келбеген нерселерди кылып коет. Кийин ошолору мени өзүнө тартты да. Анан ошолорун көрүп, мен көрдүм да бардык кыргыз элиме көрсөтөйүн дедим. Ушул моундай кылат, монтип турулат, тиги жака турулат, монча сүт берет деп. Вот. Эмнеден улам Калипа деп койдуңуз? Кандайдыр бир себеп жок. Себеби барбы? Себеби жок. Жөн эле Калипа деп коюп койдуңуз. Ооба. Түшүнүктүү. Paranaxis. Paranaxis. Социалдык тармактарда азыр сиз популярдуу болуп жатпайсызбы? Популярдуулукка ээ болгондон кийин жакындарыңыз, таанып алган эле туугандарыңыз сизге байланышка чыгып, бизди да Данияга чакырбайсыңбы? Европада кандай экен, бизге да көрсөтпөйсүңбү деген сунуштар болдубу? Күнүнө чынын айтсам, ооба. Күнүнө туугандар эле эмес, жок дегенде 50 адам жазат күнүнө жумуш сурап. Аны ойлоп калам, Кыргызстанда ушунчалык жумушсуздук күчтүү деп. Эми бар эле барып иштегиси келет ал жакта, бирок чынын айтсам жумуш оор. Келем дегендерге айтып коеюн, Данияга барып ушул жерден пайдаланып. Данияга кетем дей тургандар болсо, ветеринарияда окуган студент болушу керек. Студент болгон болсо гана Данияга барып иштей алат. Ал жактага барып эмне кылат? Биринчи 1,5 жыл өзүнүн практикасын өтөт. Эгерде практикадан жакшы өтүп, фермерге жаккан болсо, фермер өзү контракт сунуштайт. Сен мага жактың давай иштешебиз деп. Короче, ушундай. Түшүнүктүү. Азыр сиздин жүрөгүңүз бошпу, Калипа өлдү дегендей. Эмне себептен Калипа өлүп калды? Көңүл бурбай койдуңуз. Внимание жетпей калдыбы дегендей. Ой, Калипа эми кандай дейбиз? Эми кыйын болду мага чынын айтсам. Кандай кыйын болду? Кыйын болду дегенде жаныбар да, айттым го мен жаныбарлар жакшы көрөм деп. Анан кийин каза болуп калды, ооруду, эле ооруп жүрдү. Неге дегенде ал жактын малдары өтө назик болот. Анан ооруп лечениясын кылышты. Ошого карабай эми тагдыр экен. Кетип калды. Ошондо да сиздин жүрөгүңүз бошпу? Пустой. Пустой. Калипа өлгөндө кыйын болду деп атпайсызбы? Себеби жок деп айттыңыз, атын койгону. Себеби болгон үчүн кыйын болду деп ойлоп атам да мен. Буш аягыңыздын аты Жок, айланбай, жок. Калипа деген, мен оюмча, мен курактууларда Калипа деген эч ким жок го дейм. Мен ошол нерсеге басым жасап, башка деле ат койгум келген. Ким? Асель, макул. Афина. Но карай, эми аны койсом 100% адам ойлойт бул Бушаясын атын коюп ал деп. Ошол үчүн мен Калипа деп койдум. Себеби биздин поколенияда Калипа деген ат жок. Түшүнүктүү. Эгерде фермадагы уйлар сүйлөй алса да, сиз жөнүндө кандай ушак таратмак? Билем. Жо, андай дейт. Билем, о бабник, деп айтышмак го дейм мен оюнча. Кече эле молга жүрдү эле тили болуп калса да эми бул жерде мен фантазия менен айтып атам да. Элестет подругалар да алар сүйлөшүп атат бири-бирине. Ушундай Сардар деген бала бар, тетик уйга жабышат барып, бул уйга жабышат барып деп эми сүйлөшүшү мүмкүн. Ошондой. Демек бабник деп айтышы мүмкүн сизде. Бардыгы сизди көбүнчө Калипа историясы менен тааныйт да. Анан дагы бир сиздин белгилүү окуяңыз бар эмеспи? Проездной талонуң жок болсо, бул жакта туалетте куткарбайт экен деген. Ошол окуя боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Мындай болот. Келем Данияга. Тикет, билет алышты билбейм поездге. Анан кийин эле не болсо ошол болсун деп поездге чыгуулам мен. Анан кийин эле контролёрлор келип калды, текшерүүчүлөр. Узактан көрдүм, текшерип келатат да. Бул жак башкача согуп баштады. Биринчи жолу, биринчи күн, биринчи поезд, не кылышпайсың. Анан ошо досторума уккам, биз болсо уборныйга кирип кетчүбүз ажатканага депчи. Уборныйга кирдим мен. Отурдум, жакшы күтүп өтүп кетсин деп. Бүттү же өтүп кетти окшойт деп эле эшикти ача койсо мени күтүп туруштур да. Сиздин убордыдан чыгышыңызды күтүп турганы. Анан дальше эмне болду? Анан кийин тикет көрсөт деди, билетиңди көрсөт деди.
Английскийим дагы анча жок эле, бир нерсе кылып түшүндүрдүм. Өзүмдүн загранпаспортум бар эле, бердим. Штрафты жалжайтып туруп басып берди, кийин иштеп туруп төлөп коюм. Канча штраф келди? Сом менен? Сом менен 7 000 – 8 000 сом. Демек бир эле талон жок болсо 7 000 – 8 000. А негизи проездный канча сом? 1000 сом. 1000 сом поезд менен? Максимум. Негизи эле ойлар мен жөнүндө бабник деп ушак таратмак деп калбадыңызбы? Негизи жашоодо бабниксизби? Бир адамды гана сүйөсүзбү? Кандай дейсиз эми бул суроого? Мен деле ойлоном да. Мен үчүн бардык адамдын орду бөлөк биринчиден. Анан кийин бул жашоо виртуальный зонага караганда олуттуураак. Ал нерсеге жакшы көңүл бурам мен. Анан мага жакпайт, чын айтсам, тиги кызга барып бир нерсени сүйлөп, бул кызга барып бир нерсени сүйлөп. Негизи деле андай эмесмин мен. Мен жашоодо бабник эмесмин дегим келет бул менен, бардыгы. Сизге кандай кыздар жагат? Келбети, тарбиясы дегендей. Оюңуздагы, кыялыңыздагы кыздарды айта кетсеңиз, азыр кыздардын баары көрүп аткан болуш керек ушул жерде. Хорошо. Макул. Характер жагынан алганда мен өзү өтө мээримдүү баламын да. Бул эми таластык эмесмин, бирок мээримдүүмүн да, анан өтө боорукермин. Но келечектеги жубайыма мен өзүм мээримми, анан боорукерлигимди көрсөткүм келет да. Анан ал дагы ошол нерсени менен талап кыла турган кыз болсо, анда перфект болот да жашоочу. Анан кандай кыз жагат дегенде, карайбыз эми көп деле келбетке маани бурбайм. Башкысы бизди түшүнсө болду. Түшүнсө болду дегенде, кандай эми жашоо, турмуш, бардык нерсе келет. Мисалы мени ала турган кыз ойлонсо, мындай деп, ушуга турмушка чыгып атат экен, значит менин жашоом жакшы болот деп. Жакшы болот дегенде иши бар, тигинде мондай деп. Бирок жашоо андай эмес. Турабы? Өйдө төмөн болот, ошол моментте мынаны кыласың дедимби, кыласың деген кыздар анан кийин түшүнө турган болсо мени чогуу жейбиз, чогуу жүрөбүз. Эми мен көп эле аябай эле абьюзер дагы эмесмин, манипулятор дагы эмесмин. Мен адамдарды өтө жакшы түшүнөм. Мен ошол кыздын ордуна өзүм коюп туруп түшүнгөнгө аракет кылам. Кыз деле эмес, бардык эле адамды. Апам болсун, атам болсун, досторум болсун, бардыгын. Демек сизге назик, сизден ар дайым жардам сурап турган кыз керек экен, э? Сулуулукка көңүл бурбайсыз? Бурам. Чынын айтыш керек го эми. Ооба. Бирок баары эле сулуу. Эми ар кимдин табити ар кыл дегендей нерсе бар го. Негизи эле Даниядан үйлөнүп калам деген ойлоруңуз барбы? Мындай бир өтө кыргыздардын намысына тие турган бир нерсени айтып берейинби? Бул жакта индустар окуйт да. Анан кыргыз кыздарын индустарга болгон мамилеси кандай? Жаман. Индус келип туруп мага турмушка чык десе чыга белеңиз? Жок. Биз Даниядагы индустарбыз да. Түшүнүңүзбү? Ошого бизде мүмкүнчүлүк жок. Кыргыздын жигиттери красавчик эле деп. Жакшы. Данияда негизи иштеп жүрүп, кыйналып, Кыргызстанда эле жүрө берсем болбойт беле, эмне келип алдым бул жака деген ойлор болдубу? Мен неден рахат алам айтып берейинби? Мен ошо кыйналгандан рахат алам жашоодо. Кара жумуштан. Кара жумуш, көп проблема, ошолорду чечкенде негизи ошол нерсе менен жашоо болот го. Мен ошол нерселерди күтөмүн. Анан кийин жумуш билесиздер, чындыгында оор жумуш, өтө эле оор. Өтө оор дегенде иштесе болот. Иштеп эле жүрбөйбүзбү? Бирок ошол нерселер жагат мага. Кыйналып, кыйынчылык жагат дедиңизби, негизи балалыгыңыз кандай өткөн? Кандай үй бүлөдө чоңойгонсуз? Мен дагы айтайын, балалыгым өтө оор өткөн деп. Жок, Кудайга шүгүр, ата-энем бар. Дыйкан экөө тең. Атам дагы, апам дагы орто үй бүлөдө. Бизде эч нерседен кем кылбай чоңойтту, Кудайга шүгүр. Бардык мээримини берди, окутту, чокутту, буюрса үйлөйт эми. Ошол жакшы, шүгүр барына. Ата-энем деп калбадыңызбы? Негизи эле ата-энемди Меккеге алып барсам деген өзүңүздүн кыялдарыңыз бар экен. Бар. Ошол нерсени ишке ашырдыңызбы?
Качан дегендей. Качан буюрса аз калды. Элдин баары күтүп атса керек, дагы эле 300 000 зарплатасын ала элекпи бул бала деп. Аз калды. Жакшы. Качан үйлөнүү пландарыңыз бар? Алдыңкы 2 жылда жок. Алдыңкы 2 жылда жок. Азыр жашыңыз 26да. 24. 24. Жакшы. Үйлөнгөндөн кийин ата-эне менен турасызбы же бөлөк турасыздарбы? Бир суроо бербеймби сизге? Бериңиз. Мен үйдүн эң канчанчысы көрүнөмүн? Мен сизге суроо берейин, үй бүлөдө канчанчысыз? Мен сизге айтып атпайбы, канчасы болуп көрүнөмүн үй бүлөдө? Канчанчы? Эң улусу. Эң улусу. Өтө сонун болду. Неге дегенде көпчүлүк ойлойт мени эң кичинекей деп. Мына чындыгына келгенде эң улусумун мен. Анан мындай көрүнгөнүм баягындай жүрөм го негизи. Шаңдоо кичине позитив менен жүрсөм, анан көпчүлүк ойлойт үйдүн кичүүсү деп. Негизи үйдүн улусумун ага. Анан ата-энем менен турбайм го, менден кийин 3 иним бар. Алар эптейт го походу. Канча бир туугансыз? Биз 6. 6 бир туугансыз, 6 бир тууган, 4 уул, акыркы 2 кыз. Карындаштарым бар, супсулуу. Жакшы. Дайыма позитивде жүрөм деп калдыңыз. Сиздин биринчи ачкан аккаунтуңуз банга түшүп жок болуп кетти. Ошол учурда кантип чыктыңыз ошол состояниядан? Ооба бан болуп калды. Туруп эле. Чынын айтайынбы, мен өзүм бан кылып алдым да аны. Кантип? Мен кирем, акылдуу боло коем, управленияга кирип, парольдорун өзгөртүп, Face ID бир нерселерин коюп атып, бир маалда СМС келди, сенин аккаунтуңду блокировка кылып койду деп. Ничего себе дедим. Анан кийин жаздым, өздөрүнө жазсам, алар айтышты, сенин аккаунтуңа башка бирөө атака жасады деди. Ошол үчүн биз сенин аккаунтуңду блок кылдык дейт. Негизи мен ошол, мен атака жасаган өзүңүз. Мындай карап коем, Инстаграмга не пайда деп. Атака кылса, алып кетсең, жок дегенде ошол иштетсе деле болот да. Анан ал жерден чыкканда пешен экен дедим. Өлө тааныштарым колдоду. Ошондо эле сразу чалып суда, сен кыласың тигине мындай. Экинчи аккаунтуңузда 100 000ден ашык подписчик болуп калыптыр. Куттуктайбыз. Учурда сиз Данияда баарыбызга белгилүү болгондой 300 000 айлык аласыз, зарплата? Жок, азыр эмес. Азыр практикантмын да мен. Канча айлыгыңыз? Айтыш керек да, сөзсүз. Айтсак деле 100 000 тегереги. 100 000 тегереги. Кыргызстанда ветериналар канча акча табат? Мамлекетте иштегендерби? Жеке ишкерлер. Жеке ишкерлер. Жеке ишкерлердики ар түрдүү 30го, мен иштейм дегесе 30дан башталат. Андан деле көп болушу мүмкүн. Жекелерге. Анан мамлекетке иштемесең 18 000ден башталат болуш керек. Мен так билбейт, 18 000ден башталат. Практика деп калбадыңыз, практиканы сиз университеттен бардыңызбы же кандай болуп барып калдыңыз? Университет аркылуу бардым. Университет аркылуу. Университеттин Bigster Asia деген компания менен келишими бар. Bigster Asia менен Даниянын ортосунда келишим бар. Bigster Asia биздин университеттен студенттерди алып кетет, Данияга алып барат, практика кылдырат. Түшүндүңүзбү? Түшүнүктүү. Практикаңыз качан бүтөт? Декабрда. Декабрда, Азыр айтып калбадыңызбы өзүңүздүн баракчаңызда мага жумуш сунушун киргизишти деп. Дальше ал жакта канча жыл иштейсиз ошондо? 2 жыл. 2 жыл. Контрагыңыз бүткөндөн кийин анан үйлөнөт турбайсызбы? Буюрса. Жакшы. Өзүңүздүн кесибиңизди өзүңүз тандап алгансызбы? Чындап чын дилден сүйүп же жөн эле келип мейлем тапшырып коеюн деген сыяктуу. Ким болгуңуз келген? Биринчи актерсуга тапшырайын дегем, сөзүн ачыгын айтканда. Анан кийин бир байкадым, ойлондум, анан мага үйдүн чоңумун, жоопкерчилик көп үйдүн чоңунда, караш керек. Өзүңдүн бир туугандарың бар, эми ата-энебиз деле чоңоюп калды, карасам көзү жетпейди ал жактан. Анан оокат боло турган кесип тандаганга туура келди. Анан ветеринарияны тандадым. Жакшы. Бирок азыр өзүңүз сүйгөн кесипке жакындап баратасыз, ошол тараптан. Жок. Окей, ооба. Эгер киного түшөсүңбү деген сунуштар келип калса, эмне деп айтмаксыз, кандай жооп бересиз? Байкамакпыз. Байкамаксыз. Контрагыңыз эмне болот? Ошо сүйлөшүп көрмөкпүз. Кайсы жагы туура келсе ошол жактан. Жакшы. Негизи эле ушул айтсаңыз, Кыргызстан менен Даниянын кандай айырмачылыктары бар экен, эмнелерди байкадыңыз? Кыргызстанда адамдары кандай?
Ал жактын адамдары кандай дегендей. Эми башкаларга окшоп Кыргызстан мондай, Европа мондай деп эле коеюн мен. Ачыгын айтканда өзүбүздүн элге жетери жок биринчиден. Канча дагы туулуп өскөнбүз, көргөнбүз. Эми ал жактын жакшы жагы адамгерчиликтүү, бирок кыргыздар деле адамгерчиликтүү. Меймандос ал жактагылар деле. Биз деле алардан өтө меймандоспуз. Аларда жашоосуна мен түшүнбөдүм, чынын айтсам. Кантип айтсам, көпчүлүгү жалгыз жашашат, көпчүлүгү үйдө. Эми Кыргызстанда жалгыз жашаган эч ким жок го дейм. Ооба, уят деген нерсе бар. Уят деген нерсе бар, анан башкача көрүнөт го жалгыз жашаса. Негизи ушул Данияга баратканда тил билип бардыңызбы? Тил жагынан кыйынчылыктар болдубу? Негизи Данияга кетип атканда Кембридждин A2 деңгээлдеги английский талап кылынат. Ошонун сертификатын тапшырып алып, анан документ чогултабыз. Демек сизде азыр A2 Азыр деңгээл B1 англисче түшүнө аласыз, сүйлөшө аласыз. Жакшы. Мектепте кандай окугансыз? Аттестат бар эле көрсөтүп коеюнбу? З. Жалаң. Эң сүйүп окуган предметиңиз кайсы болгон? Биология. Биология. Биология, тарых. Демек мектептен эле негизи сиз актерствону кааласаңыз деле ички дүйнөңүз биологияга жакын болуп, кандайдыр бир сезүү болгон экен да. Биология жакшы. Тарыхка кызыгам. Ошон дагы кийинки сурообузду берсек, кыргыз тилин ал жакта көп сүйлөйсүз, контенттериңизди кыргызча алып барасыз, анан ферманын ичинде кыргызча сүйлөп контент тартасыз, уйлар кыргызча түшүнүп калды болуш керек уже. Уйлар түшүнүп деле калды, ооба. Аларга дегенде, мен ушул нерсени үйрөндүм. Бизде уйду айдаганда жөн эле ош дейбиз. Ош. Аларда эмне дейт экен, ошол кызык болот. Аларда камса дейт. Камса деген биздин тилге, датчандардын тили боюнча камса деген жүр деген түшүндүрөт. Кел, кет дегенчи. Бизге окшо ош дебейт. Мен адамдарга мамиле кылгандай эле кылат, сүйлөйт кайтимкидей эле. Жүр, кет, сени сайбыз, боо, тезирээк бас. Эми которгондо ошондой эле которулат сөздөрүчү. Анан кийин мен ошол нерсени үйрөнүп, анан уйлар менен адамга сүйлөгөндө сүйлөп калдым да. Ош деген нерсе кетип калды. Ош деген. Аларда ош деп айтасызбы же камса деп айтасызбы? Аларга камса дейм, кээде ош дейм, аралаш. Давай дейм ортодо. Негизи барганыңызда эле ушул тил боюнча эч кандай проблема болгон жок. Болду, Неге дегенде мен кечикти, контрагым эле кечигип келди менчи. 2 жыл аракет кылдым. Ортодо мен 1 жыл мурда сертификатты алып койгом. 1 жылга тил стоп болду. Анан кийин эле сразу кеттим ошол бойдон. Тилден өтө эле кыйналдым, аябай эле. Тил үйрөнүш керек. Если ушул блогуңузду дагы да жогорулатып өстүрөм деген спонсорлор барбы? Сага спонсор болуп берели, монтип тарталы, антип тарталы деген? Жок. Өзүңүз баардык жактан каржылайсыз, контенттериңиздин баарын идеясын каяктан аласыз? Идея. Көпчүлүгү айтат, мен мындай дейт, Сардар сен өлө контент тартып атасың, менде деле уй менен эки негир кудан болсо чекчейтмекмин дегендер бар да. Эми мындай карасаң көпчүлүгү деле ошондой сферада иштейт. Айта турганым, бардык жерде контент бар. Ушул жерде деле контент бар. Караш керек, жалкоо болбош керек. Анан ошол идеялар келет керек. Ошо негр кудаларым деп койгонуңузбу? Ошолорду сиз кайдан таптыңыз? Коллегаларыңызбы? Алар кимдер? Ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Алар практиканттар, мага окшош эле. Алар бирөөсү Танзаниядан, бирөөсү Ганадан. Узун кудаңар Ганадан, кичинекей кудаңар Танзаниядан. Кийин экөө тең жакшы адамдар. Алардын да өздөрүнүн уйлары бар. Алар ал нерсеге кызыкпайт. Неге дегенде алар көбүнчө уй саашат. Мен болсо сыртка чыгып уйлар менен аралашам да. Ошого аларда уй жок. Сиз саанч эмес ошондой уйларды карайсыз? Кээде сайым универсал. Ошонсун туралы. Түшүнүктүү. Данияда көптөн бери иштеп жүрбөйсүзбү? Топтогон акчаңызга эң чоң эмне алдыңыз? Өзүңүздү сүйүнүп жүрбөйсүзбү? 1 жыл эле болду иштеп жүргөнүм. 1 жыл убакыт деле аз эмес да. 1 жыл практика кылдым. Эми Кудайга шүгүр. Эми монтип ичкерге кирбей эле коелу. Мен ыраазымын. Өзүңүз каалаган нерсени алдыңызбы? Кичинекейиңизден бери каялдан ушул нерсени алсам, жетсем деген? Ал нерсеге шашылбайм мен. Неге дегенде
биздикилер ошол көбүнчө иштеп мен деле машина айдагым келет азыр делечи. Но машина алып кое алам. Но бирок ал нерсенин мага азырынча кереги жок. Ошого айлантырганга жумшадым. Бизнеске салып атасыз? Ошондой десе да болот. Эмне бизнес кылып атасыз? Сыр болбосо. Бизнес дегенде бизнес деле эмес бул. Атам негизи уй менен иштеп калды акыркы учурларда. Анан атама жардам берем. Анан атам экөөбүз эле акчамды алам, шепке кетет, акчамды алам, шепке кетет. Мына ошондой. Атаңыз жөнүндө айтып калдыңызбы, дыйканчылык кылабыз деп, эмнелерди экчүсүздөр, эмнелер кандай тажрыйба болгон сизде талаа иштери боюнча? Бардыгын. Ананас менен банан калган, андан сырткары бардыгы. Бардыгы канча гектар жериңиздер бар болчу? Гектар жер дегенде дыйканчылык дегенде биз өлө көп нерсени экчү эмеспиз. Эми нукат эле өтө көп, жер аз, ошого байланыштуу. Эгет дегенде аз эле. Дыйкан как обычно. Эмнени эккен сизге жакчу эмес, аябай жаман көрчүсүз? Сабиз отогон. Картошка экчүсүзбү? Алар картошка ал көйгөй деле жок болчу, ошо күнүсүндө сабиз отогон эле азат болчу мага. Негизи ата энеңиз дыйканчылыктан, мал чарбачылыгынан башка эмне жумуш кылат? Эч нерсе. Түшүнүктүү. Ушул Кыргызстанга кайтып келгениңизде кандай сезим болду? Көргөнүңүздө Бишкекке келип, аэропорттон чыгып, кандай чувстволор болду сизде? Келип чувство деле болгон жок, негизи келдим, сүйүндүм. О, Кыргызстан деп туруп бир айланып кетейин деп 15 күнгө келдим. Буюрса кетебиз дагы. Белгилүү бир убакытка келген турбайсызбы? Канча убакта бир келип турасыз Кыргызстанга негизи? 1 жылда. 1 жылда. Түшүнүктүү. Ар дайым ушундай позитивдүү маанай менен жүрөрүңүз, контенттериңиз, блогуңуз дагы да өнүгүп өсө берсин. Бизге келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Анда эмесе сизге эркин микрофон, Танядагы ойлорго, кыргыз элине, ата энеңизге кайрылуу жасап койсоңуз болот. Макул, жасасак жасайлы. Ата, апа, бияк карап сүйлөйм. Ооба. Ата, апа, ден соолугуңуздар жакшыбы? Ошо мен Сардар менен өтө чалба койдуңуздар, бирок келгенде вообще чала элек. Бабам Бишкекке, мындай кылышты. Бул иштебейт эт, акчасы жок. Чалды. Сардар, келдиң Кыргызстанга? Келдим. Болду. Башка сүйлөшө элексиздер. Башка мынава. Сүйлөшө элекпиз. Анан иниме салам, өзүм бир тууган иним бар. 2004 Манаста окуйт, учурда туризм тармагында. Ага салам, анан ушул акыркы учурларда мен менен жүргөн адамдарга салам. Силер жакшы көрөм мен. Аябай жакшы адамсыңар. Ушуну менен биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эгер биздин каналга катталбаган болсоңуз катталып, жактыруу белгисин басып кетсиңиз.